Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 ноябрь 2024 жыл мен сиздерге Шардон центр болуп эсептелген Ошский районунда жайгашкан Карагай курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдун 7-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Суу, свет, центральный отопление, природный газ бардыгы киргизилген. Керек болсо тех паспорттары деле берилген. Даяр квартира, келесиздер, жашайсыздар. Анан туугандар, мына мен турган жер бул Кудай буюрса детский площадка болот экен. Ылдый тарабы болсо подземный паркинг болот экен. Болгон, кийин келип көрүп кетесиздер. Подземный паркинг даяр. Мына өйдө тарабы айтып өттүм, детский площадка мен турган жер. Анан бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, Ошский райондогу эски Ханикей ресторан билесиздер. Ошон эски Ханикей ресторанынын эле артына Авицана көчөсү менен өтүп келсеңиздер, ушул домду көрө аласыздар. Ориентирди сиздер Орто Азия гостиницасын алсаңыздар болот. Ошол гостиницанын эле жанында ушул Карагайдын дому турат туугандар. Сатылуучу квартирабыз акыркы подъездде, 7-кабатта. Бул коридору көрүп атасыздар. Кеңири сонун болуп турат. Толугу менен бүткөрүлгөн. Жакшы жери мына жакта лифт бар. Чыгат, иштейт, чыгып келесиздер. Так, мына сатылуучу квартирабыз ушул. 7-кабат, 3 бөлмөлүү квартира, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүрүп турат. Квартиранын жалпы аянты 108,5 квадрат метр туугандар. Өтө кеңири. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Жакшы жери туугандар. Уже бул дом жанагы ТЭЦК уланыптыр. Уже кышында кайдымкыдай отопление иштейт экен. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Киргениңиздерде ушундай прихожкалары кең туугандар. Оңго бурулуп турган болсоңуздар, бул кухнясы, природный газ бар. Мына жакта көрүп атасыздар. Бул жактан чыксаңыздар, бул жагы дагы бир бөлмө. Бул жагын менимче бир зал болсаңыздар болот. Кеңири экен. Мына отопление түтүшүлөр чыгарылган, айнек терезелер коюлган. Квартиранын ичи кумшак, электромонтажы бүткөн туугандар. Анан мына домдун арты деле уже бүтүптүр. Стяжка болуп, парковочный место болуп, сонун болуп жасалыптыр. Домдун артычы кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Так. Анан туугандар, прямой отопление ТЭЦК уланган. Азыр ТЭЦК уланса, айына аз эле чыгат акча. Башка мындай жөнөкөй отопление уланып калган болсо, айына кыйла эле көп төлөп каласыздар. Ошол себептен бардыгы эле сурайт жаңы домдордо. ТЭЦК уланганбы, ТЭЦК уланганбы депчи. Ошондой. Анан могул жака келе турган болсоңуздар, бул родительский ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жактан деле күн тийип турат. Жакшы да. Тех паспорту бар туугандар. Тех паспорту берилген. Бул жагы мына домдун алды. Мына жер туугандар детский площадка болот. Жанында мына өзүнүн подземный паркингке чыга турган местасы. Мына жагында болсо, жанында трансформатор деле бар. Мына дом деле уже бүтүп аткан туугандар. Бир-эки айда деле ремонтко беребиз деп айтты. Так. Бул ошондо родительскийдин өзүнүн санузели туугандар. Мына жагы болсо ваннасы, нар жагы ажатканасы. Азыр көргөзүп коеюн сиздерге. Мына караңыздар. Мына чандырайын. Ушундай. Бул жагы дагы бир ажаткана, санузел. Так, туугандар, бул жагы болсо кладовкасы болуп калат. Караңыздар, кеңири экен. Так, ушундай. Так, менимче колдон келишинче бүт бардык маалыматтарын бердим. Так. Анан ошо тех паспорту бар экен. Жакшы да, эми баягы кээ бирки домдордо билесиздер да, ремонт кылып алып кирип жашайсың, тех паспорту 1-2 керек болсо 3-4 жылдан деле берилип калат. Жылат болуп ойлоносуздар. Бул жерде тех паспорту берилген. Даяр квартира. Ремонт кылып эле кирип жашай бересиздер. 7-кабат экен тим более. Лифт деле иштейт уже. Так, менимче бардыгын көргөзүп бердим. Бул жагы болсо кладовкасы, кийим же башка бир нерселер коюп коесуздар, салат варенье дегендей. Так, жалпы аянты 108,5 квадрат метр болду. Эми туугандар, баасын айтайын. $91,000, анан кеми бар. Өтө жакшы кеми бар. Элчи номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатылуучу квартираны колдон жаргаңыздар. Лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун квартира издеп жүргөндөр.